хаус. Коррупция күннөн күнгө гүлдөп өсүүдө. Карапайым эл милицияга, прокуратурага, сотторго, мамлекеттик кызматкерлердин ишмердүүлүгүнө, кадрдык саясатка нааразы. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 1-беренесинин 4-пунктунда Кыргызстандын эли мамлекеттик бийликтин негизги булагы деп көрсөтүлгөн. Урматтуу мекендештер, бийликти колубузга ала турган учур келди. Президентти алмаштыруудан эч нерсе өзгөрбөсүнө көзүбүз жетти. Бири кетсе экинчиси келип, баягы эле чириген системаны улантып жатышат. Ошондуктан президентти, жалпы эле бийлик өкүлдөрүн алмаштыргандан алыс болуп, жегиштердин колундагы эбегейсиз бийликти өз колубузга алалы. Мамлекеттик кызматкерлерди интернет аркылуу электрондук добуш менен эл дайындасын. Ар бир тармакка эл тарабынан элдик кеңештер түзүлүп, корутунду берилсин. Коррупционерлердин жазасын соттор эмес, мыйзам чегинде корутунду менен эл берсин. Ал корутунду мамлекеттик органдарга, сотторго, милицияга, прокурорлорго аткарууга милдеттүү болсун. Чек ара маселеси боюнча дагы элдик кеңеш түзүлүп, элдик корутундунун негизинде жогорку кеңеш бекитип, президент кол коюш керек. Муну ошондо коррупция токтойт, кадрдык башаламандык токтойт, чыныгы элдик башкаруу болот. Эгерде ушул идеяны ишке ашыра алсак, эч бир жемкордун президент, депутат, УКМКнын башчысы болгусу келбей калат. Себеби алар бийлик эмес, биз жалдап алган жөнөкөй жумушчуга айланышат. Мен муну чоң жоопкерчилик менен ишенимдүү айта алам. Бул максаттарды мыйзам жолу менен ишке ашыруу механизмдери биздин социалдык баракчаларыбызга жарыяланып турат. Биздин коомдук бирикмеге мүчө болуңуздар. Баракчаларыбызга, YouTube каналдарыбызга катталыңыздар.